Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Манас эпосунун кыргыз элиндеги орду тууралуу кеп кылмакчыбыз. Манас бул кыргыздар үчүн эмне? Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш жана мыйзам ченемдүү суроо. Ооба. Биздин бүгүнкү түшүнүгүбүздө Манас бул баатырдык эпос, көркөм чыгарма, кайсы бир деңгээлде кыргыз элинин басып өткөн тарыхын чагылдырган чоң көркөм баян. Бирок нукура, нагыз кыргыз элинде, карапайым кыргыз коомунда Манас көркөм чыгармабы? Манас бул баатырдык эле эпоспу? Биздин бабаларыбыз, кече эле өткөн аталарыбыз Манасты бул чындык катары кабылдап, ошол чыныгы кайсы бир доордо өзүнүн эрдигин кылган, кыргыз элин коргогон жана урууларын бириктирип бир эл, бир журт кылган баатыр катары, идеал катары кабылданса, бүгүнкү илимий көз караш жана азыркы коомдун дээрлик басымдуу көпчүлүгү муну эпос катарында гана кабылдайт. Андай болсо, биз Кыргыз Республикасынын борбор шаары болгон Бишкек шаарында Манастын өзүнө арнап, анын баатырдыгын даңазалап, көркөм образдын эпостагы, көркөм каармандын, кейипкердин эстелигин, монументин орното турабыз. Муну кандай түшүнсө болот? Кыргызстанда эле эмес, кече жакында Москва шаарында, Стамбул шаарында Манас монументи орнотулду. Биз кыргыз эли көркөм каарманга, эпостагы башкы кейипкерге орнотуп атабызбы Манастын эстелигин? Же болбосо чыныгы Манас, реалдуу Манаска орнотуп атабызбы? Биз бүгүн чыныгы кыргыз элинин тагдырында, тарыхында болуп өткөн Манаска кайрылып атабызбы? Же эпостук кейипкерге, көркөм образга кайрылып атабызбы? Мына ушул суроолорго жооп бере турган мезгил жетти. Ал эми мунун кандай экендигин, бул Манас өзү көркөм кейипкер
Көркөm чыгарманын кейипкери, көркөм образбы? Же кайсы бир кыргыздын тарыхында, кайсы бир доордо жашап өткөн каарманбы? Бүгүнкү илим, азыркы илим өзүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, ушул маселенин үстүндө иштеши зарыл. Биз мына Кыргызстандагы гана айрым жерлерди Манаска байланышкан, Манастын атына байланышкан, эпостагы каармандарга же окуяларга байланыштырылган жерлерди билебиз. Ал эми Кытай жергесинде, Синьцзянь автоном районунда кыргыздар жашап жаткан же кайсы бир мезгилде жашап өткөн жерлерде дагы Манаска байланыштуу. Россиядагы Тоолуу Алтай республикасында, Чыгыш Азиядагы Манаска байланыштуу жерлердин аталыштары бүгүнкү биздин алсыз экендигибизди, ошол Манас чыныгы каарманбы, реалдуу инсанбы? Мына ошону далилдөөгө, ошону иликтөөгө мүмкүнчүлүгүбүз чакталуу болуп турат. Деги эле кыргыз илиминин, кыргыз эпос таануусунун, фольклористикасынын, анын ичинде Манас таануунун Манас эпосуна карата мамилеси кандай? Мүмкүн аны эпос катары гана таанышы бул ошол Манас таануунун жеке кызыкчылыгыбы деген суроо туулат. Ал эгерде Манас чын эле реалдуу инсан болсо, эпостагы баяндалган окуялардын дээрлик баардыгы чыныгы тарыхый окуялар болсо, эмне үчүн биз аны бүгүн иликтебейбиз? Эмне үчүн ошого биз бүгүн далалат кылбайбыз? Мына бүгүн бул маселе ачык бойдон турат. Бул маселе өзүнүн аныкталышын, өзүнүн чындыгын күтүп турат. Кечеки социалисттик режимдин, Совет бийлигинин келишими менен, материалисттик көз караш менен, атеизмдин келиши Манаска болгон мамилени, Манас эпосуна болгон мамилени жана көз карашты кыргыз элинин Манаска болгон дүйнө таанымын таптакыр өзгөртүп койгон. Себеби Совет бийлигинин бирден бир максаты социалисттик режимдин, идеологиянын бирден бир максаты кыргыз эли чындык деп эсептеп келген, таанып келген, тутуп келген көз карашты эпостук деңгээлге түшүрүп, аны көркөм чыгармалык деңгээлге түшүрүп, тааныктууга бүт далалатын кылган. Анткени
Азыркы Манас таануунун эпос таануунун көз карашы жана мамилеси Манаска карата бир жактуу деп эсептейм. Бир жактуу дегеним ушул Манасты эпос катары гана, көркөм чыгарма гана катары таанууда болуп жатат. Эгерде аны тарыхый чындык катары карай турган болсок, анда биздин алдыбызда башка дагы көз жаздым болуп калган, же болбосо ачыла элек сырлар, ачыла элек тарыхый барактар колубузга тиймек. Менин оюмча ушул далалатты биз азыртан баштап кылышыбыз керек. Ушул аракетте биз эмгектенишибиз керек. Эпосты эпос катары Манасты кароонун өзү дагы бир жол. Ал эми аны тарыхый окуя, Манастын өзүн тарыхый инсан катары кароонун өзү дагы бул экинчи жолу. Биз аны эпос катары таануу менен чектелбешибиз керек. Эпос катары изилдөө менен чектелбешибиз керек.